بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дағы оразадағы кейбір сұраларға дағы жооп берилет. Ушундай да бир маселе, ораза учурунда умра кылуу. Себебинде кейбирлери Рамазан айында умра кылып келишет. Ошо ораза учурунда умра кылганда кандай болот? Негизинен ораза Рамазан айында ораза болуп туруп умра кылган ал адамдын оразасыны эгерде ал машакаттык туулбаса, оразасын уланта берет. Анткени айтканбыз мурдакы сабакта, мусапыр адам машакат туулбаса, ал мусапыр адам оразасын уланта берет. Эгерде машакат туулган болсо, анда ал оразасын оозун ачат. Бирок ошол өзгөчө умрадагы адам үчүн бу да бир эки жол да. Биринчи жол ал кандай? Бул ораза боюнча кала берет. Бирок умранын манасиктерин, умранын эрежелерин ал кичине кечиктирет. Ал жанакындай күн батканга чейин келет дагы умрада. Күн батканга чейин ал эрежелерин кечиктирет дагы. Анан кийин умрасын күн баткандан кийин кылат. Ораза боюнча калып. Ал эми экинчиси, ал дароо эле келгенден кийин оозун ачып туруп эле умра эрежелерин жасайт. Эгерде ал чын эле умранын нусуктары, анын эрежелери, анын манасиктери машакат туудурган болсо, ал адам келер менен эле Меккеге ал умранын шарттарын аткарат. Бирок бул жерде эң туурасы экинчиси, бул келип туруп эле умранын шарттарын аткаруусу. Оразасын демек ал оозун ачат дагы, башка күнү ал ошол оразасын карызын кармап берет. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө пайгамбарыбыз Меккеге келгенде эң биринчи кылган иштери бул умранын шарттарын жазачы. Дагы бир суроолорунан Сафар фи Рамадан мин ажл ифтар. Бул өтө кызык маселе. Бир адам ораза, бирок оозун ачкысы келип жатат да. Бирок оозун ачайын десе, анын далилдүү бир үзүрлүү далили жок болуп жатат. Ооруп жаткан бир бейтап эмес. Анан билет, сапар кылса бул адамга ооз ачканга үзүр экен. Анан атайлап бир жерге сапар кыла турган жерге, мисалы Ысык көлгө, Нарынга, Ошко, Баткенге атайлап кетип калат да. Ниети ошо жерге барып, ошо жерде бир маселени бүтүрүү үчүн эмес, ооз ачуу үчүн, атайын оозун ачыш үчүн ал ошо жерге сапарга кетти. Шариатта бул кандай? Негизинен ораза кармаш ага фарз. Анткени билесиздер, 5 түркүктүн бир түркүгү. Бирок тигил адам айла амал жасап жатат. Өзүнөн ошол парзды түшүрүп коюш үчүн. Эгерде ким оозду ачуу үчүн сапар кылган болсо, анын сапары арам. Жана анын оозун ачкандыгы дагы харам. Неге? Аллах андай алдоо жол менен ким жасап жаткан болсо, Аллах билет. Иннаху алимун бидзати судур. Аллах жүрөгүндө эмнеге, ниетиндеги ойлор болсо, Аллах аны билет. Аллах Тааланы бирөө алда албайт. Ушу келиңиздер, биз андай айла амалга түшпөш керекпиз. Эми бул адам ага эмне милдет? Ага тобо милдет. Аллахка тобо болуш керек. Сапарынан кайтыш керек. Оразасын улантыш керек. Мусапыр болгон болсо дагы оразасын уланта бериш керек, ал оозун ачпаш керек.
андай мусапырчылык ага үзүр болуп эсептелбейт. Келиңиздер, Аллах субханала тааля бизге туура түшүнүк берсин. Дагы бир мындай маселе бар. Ким өлүп калса дейт, жана анын казасы Рамазанда калган болсо дейт. Мисалы, бир адам өлүп калды, жакыныбы же баласыбы же атасыбы. Ал качан өлүп калды? Орозо бүткөндөн кийин. Орозодо кээ бир күндөрү казасы калган эле. Казасы. Бирок ал казасын өтөбөй өлүп калды. Шариатта ошол казаны кармап бериш керекпи? Инмата ва алейхи қада мин рамадан фа иннаху ясуму анху валийху. Анын баласыбы, же ким, балким анын аялыбы, жубайыбы, же анын атасыбы ким болсо дагы, анын ордунда казасын кармап берсе жакшыраак дейт. Мураскору же анын жакыны, анткени пайгамбарыбыздын хадиси Айшанын өзүнөн келген: "Мен мата ва алейхи сиям сама анху валийху." Ким өлүп калса, анын казасы болуп калган болсо, орозосу, казасын анын артында калган балким мураскору же жубайы, жакыны, бир тууганы тутуп берсин дейт. Фаллам ясум валийху ат'ам анху ан кулли йом мискина. Ошол эгерде орозо кармай албаса, анда канча күнү каза болуп калган болсо, ошол күндөрүн жанакындай фидия төлөп, байкуштарга тамак берип, ошол менен кутулткан жакшы. Неге? Анткени бул жерде бул адам орозону кармады, бирок оору себептүү, сапар себептүү бул адамдыкы, же болбосо балким өзүнүн карындашы, же эжеси дагы кайтыш болуп калды. Ал хайыз себептүү, этек кири себептүү, нифас себептүү, ал ошончо күндү карыз болуп калды. Бирок жанакындай нифас менен толук 30 күндөй карыз болуп калса, анда фидия төлөгөн жакшыраак. Бирок аз гана, саналуу гана карыздары болгон болсо, ал карыздарын жанакындай ордуна орозо тутуп берген бул жакшыраак. Эми маселе дагы башка маселе. Мисалы, бир мусулман орозо кармады. Мисалы, орозо кирди эле, ал орозо карматты, 20 күн кармады дагы өлүп калды. Калган орозолорго жетпей калды. Ошо калган күндөрүн биз балким анын баласы, мураскору же жубайы кармап бериш керекпи деген маселе бар. Эң туурасы бул анын ордуна ал амалдарын ошол 10 күн кармап бербейт. Неге? Анткени адам баласы өлгөндө анын амалдарын бардыгы токтойт. Демек ага ошол 10 күндү тирүү кезинде ал өзү өтөп бериш керек эле. Бирок өлүп калгандан кийин ал ошол 10 күн ага Аллах Таалага эсепке албайт аны. Ал сени казаң дебейт. Каза деген нерсе өтүп кеткен нерсени айтат. Бул жерде ал 10 күндү дагы 10 күнгө кирелек эле, 20 күн болгондон кийин өлүп калды. Анткени ал өлгөндөн кийин ал 10 күн ага эсептелбейт, казага да кирбейт. Неге? Анткени пайгамбар айткан хадис: "Иза матал инсан инқата амалуху илля мин саласа." Адам баласы өлсө, баардык амалдары токтойт, 3 амалдан сырткары деген, мин садакатын жария, ау илмун юнтафи бихи нас, ау валадун салих яду лаху. Чуркоодо жүргөн садака, адамдар пайда ала турган илим калтырып кетсе, андан кийин артынан бала калтырып кетсе, ал бала ага дуа кылса деген. Демек келиңиздер, мисалы бир адам орозо карматып, 20 күн карматып өлүп калган болсо, тиги 10 күндүгүн жакындары кармап бербейт. Анткени анын амалы ошол менен токтоду. Же болсо бир адам
ажылыкка барып манасикл хадж жасап атат. Анан кийин бардыгында жүрүп, анан эң анда Арафага жетпей өлүп калган болсо, анын ордуна бирөө Арафага туруп бербейт. Демек, бул эмне? Адам өлгөндөн кийин иши ошол жерден токтойт. А бирок жанакындай орозону кармап бүттү, орозо бүттү. Бирок казасы бар эле да. Мен Шаввалда кармайм, мен башка айда кармайм деп жүргөн. Анан бир кокустук менен, авария менен өлүп калды. Баласы билет, атасынын бир сапарды себептүү бир 7 күндүк орозосу, казасы бар экен. Иниси билет, эжесинин 4 күндүк балким себептүү, этеккир себептүү, хайыз себептүү казасы бар эле. Бирок ал өлүп калды кийин. Башка айда кармап берем деп атып. Мына ошол казаны шариятта өтөп бериш шарият болуп эсептелет. А тигил нерсе ал каза эмес. Ал адам ошол нерсесин өтөй албай өзү каза тартты. Өзү каза болду. Бул адамдын амалдары ошол менен токтоду. Аллах субхана ва тааля бизге Рамазанда көп соопторду алып, көп ибадат кылуучулардан кылсын. Аллах субхана ва тааля бизди ар кандай баледен сактасын. Аллах таала ар кандай иштерден, туура эмес иштерден, бош амалдардан, бош сөздөрдөн сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.